Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 8 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асил Болотбекова болмокчумун. Жогорку кеңештин депутаттары 7 октябрда Бишкектеги мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүштү. Бирок депутаттар өз ара бир пикирге келе алышкан эмес. Төрага катары жарыяланган Мыктыбек Абдылдаев депутаттар Матраимов менен Жээнбеков Садыр Жапаровду колдоп ишеним кат бергенин ырастады. Өлкөдө коронавирус илдетинин жайылышы күчөй баштады. Өткөн сутка ичинде бул оорудан 4 адам каза тапты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Митингчилер Ак үйдү алган күндөн тарта кырдаал чыңалган боюнча турат. Бирок мурдагы күндөргө караганда бул түн Бишкекте тынч өттү. Каланы миңдеген элдик кошуунду мүчөлөрү кайтарып, бактыга жараша абал оорлошкон жок. Буга чейин Ички иштер министринин убактылуу милдетин аткаруучу Курсан Асанов милицияга 2,5 миңден ашык ыктыярчы жардам бере турганын айткан. Элдик кошуун ыктыярчылар түнү менен шаарды кайтарып, автоунаалардын номерлерин дагы текшерип жатышты. Анткени буга чейин калаада номери жок көлүктөр көп жүргөнү айтылган. Мамлекеттик бажы кызматынан кабарлагандай, товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык жол жоболоштуруу кадимки режимде иштеп баштады. Жана ошондой эле 8 октябрдан тарта Кыргызстандагы банктар өз ишин жандандырды. Ал эми түштүк калаада түндө боз үйлөр тигиле баштаган. Үйлөрдү тигип жаткандар бул аракетинин себебин айтуудан баш тарткан. Кийинчерээк чогулгандар президент Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары митинг өткөрүүгө даярданып жатканы белгилүү болгон. Чогулгандар митингдин максаты Кыргызстанда жана калаада туруктуулук орнотуу экенин айтып, биздин мыйзамдуу президентибиз өз ишин улантсын деп Ош облусу боюнча ар бир айылдан Жээнбековдун жактоочулары келдик деп билдиришкен. Белгилей кетсек, Ошто бийликте бир нече саясий күч талашып жатат. Айрымдары кечээ Ошко келип митингчилердин алдында сүйлөгөн. Мурунку мэр Мелис Мырзахматовду колдоодо. Дагы бир топ жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкуловдун тарапташтары. Ал эми 3-чү топ Талайбек Сарыбашевду колдоп, шаардык кеңештин депутаттарынын чечимине каршы чыгып жатат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, учурда облус жетекчилигине отставкага кеткен Байыш Юсупов кайтып келди. Ал аппараттын штаттык режимде иштеп жатканы айтылды. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 7 октябрда өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кезектеги кайрылуусун жасады. Өлкө башчы өз сөзүндө кыргыз элинин сабырдуулугуна таазим этип, саясий күчтөрдөн конкреттүү иштиктүү кадамдарды күтөм деп билдирди. Урматтуу мекендештерим, айрым саясий күчтөрдүн аракеттеринен улам өлкөбүз азыркы саясий туңгуюкка кептелгенине мына 3 күн болду. Бардык кыргызстандыктардын жүрөгү ооруп турат. Бул кырдаалдын чечилишин менден талап кылып жатканыңарды толук түшүнөм. Президент катары ушул абалдан тезирээк чыгууга багытталган күч аракетимди болушунча жумшоодомун. Ушул максатта ар кыл саясий тараптар менен жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатам. Урматтуу саясий күчтөрдүн жетекчилери азыркы саясий туңгуй абалдан чыгуу үчүн менден президент катары талап кылуучу кадамдарга даяр экенимди дагы бир рет билдирем. Бирок кырдаалды жөнгө салуу милдетин алам деген тараптардан сүйлөшүү үчүн бирдиктүү аянтча сунуштар керек. Азыр болуп жаткан кызмат алмашууларды легитимдештирүү зарыл. Ал үчүн тийиштүү жарлыктарга кол коюшум керек. Саясий туңгуюктан өлкөнү алып чыгуу үчүн ушул расмий документтер зарыл. Урматтуу мекендештерим, сиздердин сабырдуулугуңуздарга таазим этем. Ошону менен катар саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтөм. Жараткан өзү жар болуп, элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Сөзүн жыйынтыктап жатып, президент элге жана кыргыз жерине тынчтык тилеп өттү. Жогорку кеңештин депутаттары 7 октябрда Бишкектеги мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүштү. Жыйында парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу, анда премьер-министрликке талапкерди сунуш кылуу жана президентке импичмент жарыялоо маселелери талкууланды. Жыйынга катышкан депутаттардын бири Эльвира Сурабалдиева Абдылдаев президентке импичмент жарыялоо тууралуу сунушка кол койбой койгонун билдирди. Мыктыбек Абдылдаев буга депутаттар маселени карай турган болсо, аны адегенде күн
тартибине киргизиш керек деген жооп кайтарды. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков бул жыйынга 40 депутат келгенин билдирди. Анын маалыматына караганда, кворум чогулбай калгандыктан депутаттар азыркы кырдаал боюнча бир пикирге келе алган жок. Момбеков айрым депутаттар жеке кызыкчылыгы үчүн, кээ бирлери коркуп жыйынга келбей жатканын айтты. Жогоруда айтылган жыйында төрага катары жарыяланган Мыктыбек Абдылдаев Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып, КСДП фракциясынын депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Искендер Матраимов Садыр Жапаровду премьер-министрликке колдоо үчүн ишеним кат беришкенин бышыктаган. Бул маалыматты жыйынга катышкан бир нече депутат дагы ырастады. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө депутаттардын бири Талант Мамытов менен Өмүрбек Бакиров бир катар эл өкүлдөрүн Садыр Жапаровду колдобосоңор үйүңөргө барабыз деп коркутуп жатат деп айтты. Кыргызстандагы ишкерлердин бир катар ассоциациялары Кыргызстандын өкмөт башчылыгына эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун талапкерлигин көрсөтүп жатат. 30 жыл аралыгында ишкерлер мамлекеттин жыртыгын бүтөп, жамаатчысын жаап келди. Мындан ары буга чыдабайбыз. Биз азыркы саясатка макул эмеспиз деп жазылат маалыматта. Бизнес өкүлдөрү кайрылуусунда Аскар Сыдыковдун талапкерлигин жогорку кеңештин кезексиз жыйынында башка талапкерлер менен бирдей укукта каралышын, партиялар түзгөн координациялык кеңештин курамына киргизишин талап кылышкан. Шайлоодон кийинки кырдаалга өкмөт башчылыкка ушуну менен 4 талапкердин аты айтылууда. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү Садыр Жапаровду, люстрацияны талап кылган жаштар Тилек Токтогазиевди сунуш кылган. Айрым маалыматтарга караганда Республика партиясы Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин координациялык кеңешке сунуштап жатат. Бирок бул маалыматты аталган тараптар бышыкташа элек. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды кайра шайлоо мөөнөтүн 1 ай ичинде белгилейт. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Анын айтуусунда кайра шайлоого 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга себепкер болгон партиялар катыштырылбайт. Маалым болгондой, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга кайсы партиялар себепкер болгону БШК тарабынан иликтенет. Ыктыярчылар менен чогуу соц тармактарга жарыяланган шайлоо күнү болгон бардык мыйзам бузуулар тууралуу фактыларды чогултулган. Андан тышкары БШКга түшкөн арыздар дагы бар. Октябрда Кыргыз-Өзбек чегарасынан Ош облусундагы Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов жана анын уулу кармалды. Матраимов менен кошо бир нече туугандары да болгону маалым болду. Кармалгандардын арасында жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун да уулу болушу мүмкүн деп болжошууда. Маалымат боюнча Матраимовдор Кыргыз-Өзбек чегарасын дарыя аркылуу мыйзамсыз кесип өтүү аракетин көрүп жатканда Өзбекстандык чегара кызматкерлери тарабынан кармалгандыгы белгилүү болду. Учурда Өзбекстан аларды Кыргызстанга өткөрүп берүү маселесин карап жатат. Октябрь түнү башаламандык учурунда каза болгон 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүтбектин сөөгү бүгүн кичи мекенинде жерге берилет. Бул тууралуу анын жакындары социалдык тармакта жазды. Маалыматка ылайык, маркум Алтынбек уулу Үмүтбек Лейлек районунун Карабулак айылынын тургуну. Ал үй бүлөнүн жалгыз уулу болгон. Маалым болгондой, буга чейин саламаттыкты сактоо министринин басма сөз кызматы 19 жаштагы жигит катуу жараат алып, ооруканада көз жумганын билдирген. Ал жарылуучу заттан буту жанчылып калганы айтылууда. Республикалык ыкчам штабтын берген маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 48.342-ге жетти. Акыркы сутка ичинде 245 киши COVID-19 жуктуруп алганы аныкталды. Илдетке чалдыккандардын аймактарга бөлүнүшү: Бишкек шаарында 77, Ош шаарында 13, Ош облусунда 62, Баткен аймагында 19, Жалал-Абад жергесинде 44, Нарында 2, Талас облусунда 3, Чүй өрөөнүндө 17,
Ал эми Ысык Көл облусунда 8 адам катталган. Коронавирус жуктуруп алган мед кызматкерлердин саны да өсө баштады. Өткөн суткада 10 медицина кызматкеринен COVID-19 табылган. Муну менен катар оорудан көз жумгандардын саны да көбөйүүдө. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 4 адам каза болду. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит KG сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.